Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге бүгүн тагыраагы 12 октябрдан 13 октябрга караган түнү Бишкек убактысы боюнча түнкү 2:30 көпчүлүк күткөн бокс боюнча абсолюттук чемпиондук наам үчүн Кыргызстанда төрөлүп өскөн Дмитрий Бивол менен Россиялык жана Канаданын делегациясында чыгып келген Артур Бетирбиевдин ортосундагы беттеш тууралуу айтып өтөбүз. Бул беттеште кимиси көбүрөөк фаворит аталууда? Ошол эле мезгилде кайсыл жактан түз эфирде көрүүгө болот деген суроолорго жооп издеп көрөбүз. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Көпчүлүк бокс сүйүүчүлөрүн, жада калса боксту түшүнбөгөн адамдарды дагы кызыктырып жаткан Артур Бетирбиев менен Дмитрий Биволдун беттешине аз гана убакыт калды. Саналуу сааттардан кийин Сауд Арабиясынын баш калаасы Эр-Рияд шаарында Рияд сезонустун алкагында бул эки россиялык мушкер абсолюттук чемпиондук наам үчүн ринг ортосуна көтөрүлөт. Тактап айтканда, ортого 5 чемпиондук титул коюлат. IBF, WBC, WBO, WBA жана IBO. Дал ушул версиялар боюнча ким чемпион аталат? Алдыңкы убакыттарда билебиз. Ал эми беттеш жарым оор салмак чембирдигинде өтөрүн дагы кошумчалап кетишибиз керек. Дмитрий Биволду кыргызстандык көрөрмандар өтө жакшы таанойт. 1990-жылы ал Бишкектен анча алыс эмес Токмок шаарында жарык дүйнөгө келген. Жана ал жакта бокска болгон алгачкы кадамын таштаган. Андан кийин Россияга көчүп барып, Россиянын делегациясында беттештерге чыгып келет. Ал эми Артур Бетирбиевди дагы жакшы таанысаңыздар керек. Түпкү теги дагестандык бул мушкер учурда Канадада жашап келет. Сүйүүчүлөр арасында ал дүйнө чемпиону, Европанын 2 жолку жана дүйнө кубогунун 1 жолку чемпиону болууга жетишкен. Акыркы мезгилдерде тек гана кесипкөйлөр арасында беттештерге чыгып келет. Соңку беттешин 2024-жылдын январь айында өткөрүп, анда британиялык Калум Смитти мөөнөтүнөн мурда утуп алган. Андан мурун 2023-жылы январда Энтони Ярдты дагы мөөнөтүнөн мурда утуп алган жайы бар. Артур Бетирбиев бүгүнкү күндө WBC, IBF, WBO боюнча жарым оор салмак чембирдигинде дүйнөнүн чемпиону болуп эсептелинет. Ал эми Дмитрий Бивол WBA жана IBO'нун чемпиону. Үстүдө айткандай, бул эки жеңилбес мушкердин беттешинде ким фаворит аталууда деген суроого жооп издеп көрөлү. Көпчүлүк бокс эксперттери жана көрөрмандар эки мушкерде белүүгө ээлүү же болбосо тең мүмкүнчүлүк бар деген сөздөрүн айтышууда. А кээбирки кыргызстандык көрөрмандар Биволго жан тартаарын айтса, арасында Бетирбиевге дагы жан өрөгөндөрү жок эмес. Ал эми менин жеке пикиримде Дмитрий Биволдо бир аз артыкчылык бардай таасир калтырууда. Эми беттештин жүрүшүндө аны көрө жатарбыз. Көпчүлүк бокс сүйүүчүлөрү, эгерде Артур Бетирбиев беттешти 7-раундка чейин нокаутчу, техникалык нокаут менен утуп албай турган болсо, калган убакытта көп чарчай бербеген Дмитрий Бивол калыстардын упайы менен жеңип чыгышы мүмкүн деген сөздөр бар. Эми көрөбүз, бул эми беттештин алдындагы кандайдыр бир сөздөр. Ал эми беттеш өзү таптакыр башкача мүнөздө жыйынтыкталып калышы дагы толук ыктымал. Эми сиздер беттешти кайдан көрүүнү билбей жаткан болсоңуздар, анда биздин Ала Тоо спорт телеграм каналыбызда түз эфирде көрсөтөбүз. Кааласаңыздар ошол жака кирип, биздин каналга катталып беттешти күтүп турсаңыздар болот. Бетирбиев менен Дмитрий Биволдун беттеши Бишкек убактысы боюнча түнкү 3:00 башталат. Эми эмне үчүн Дмитрий Биволго биз көрөрмандык кылышыбыз керек деген суроого дагы анча-мынча жооп издеп көрөйүн. Дмитрий Бивол ар качан Кыргызстанга келип беттеш алдында даярдыктарын өткөрүп келет. Ошол эле мезгилде өзү Кыргызстанда төрөлүп өскөндүгүнө байланыштуу бул жакты мекени иретинде дагы эсептээрин айтып келген жайы бар. Андыктан Дмитрий Бивол жеңишке жете турган болсо, анда жалпы кыргыз спортуна дагы кандайдыр бир деңгээлде учкай тиешелери бар деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Анын үстүнө Бивол жеңишке жете турган болсо, көпчүлүк чет элдик көрөрмандар анын кайсыл жактан чыккандыгын текшерип көрүшөт. Дал ошол учурда Диманын Кыргызстанда төрөлгөндүгүн көрсө, бул да болсо Кыргызстанга кичинекей болсо дагы реклама деп айтсак жаңылган болбойбуз. Эми эмне дейбиз? Жалпыбыз күтүп жаткан бул кызыктуу беттеш эч кандай жаракатсыз, мыкты деңгээлде өтсүн деген гана ниет. Ал эми калганын беттеш өзү көрсөтөт. Достор, биздин каналга жазылыңыздар, кайрадан кезишкенче саламат болуңуздар.